Оңдоону талап кылган эң чоң объекттердин бири 1961 жылы курулган Р-12 каналы. Анын начар абалынан улам суу катсуулардын жоготуулары берилген көлөмдүн жарымына чейин жеткен. 2024 жылы каналдын модернизациялоо иштери башталды. Жаңы ЛР-80 лотокторунун орнотулушу иштин натыйжалуулугун бир кыйла жакшыртат. Буга чейин бул жерде потеря көп болчу. Почти 50% потерясын жоготчу. Азыркы учурда 300дөн ашык лотокту коюп жатабыз. Ушул жылы гектар сабагына Кудай буйрса бүтөбүз. Азыркы учурда 10дон ашык кишилер иштеп атат, техникалар иштеп атат. Узундугу 6 чакырымды түзгөн Р-12 каналынын оңдолушу 887 гектар айдоо аянттарында суугат иштерин жакшыртат. Жумуштар атайын адестердин тобу тарабынан жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары районду тамчылатып суугаруу боюнча пилоттук долбоор ишке ашырылууда. Мамлекеттик программанын алкагында 10 гектар аянтка жаңы суугаруу технологиялары колдонулат. Быйылкы 2024 жылга биздин ушул пилоттук долбоор менен ушул тамчылатып суугаруу боюнча иш алып барып атабыз. Ошол биз турган жер бул биримдик айыл өкмөтүнө караштуу жер болуп саналат. Бул жерде бүгүнкү күндө 10 гектар жерге тамчылатуу суугаруу боюнча мамлекеттин саясатын иш алып барып атабыз. Элди үйрөтүү боюнча анан бул жерге биз быйыл 2025 жылы малина отурузган атабыз. Ушу малинанын ар бир элге ушул жерде жашаган тургундарыбызга 10 сотиктен бөлүп беребиз. Таасирдүү объекттердин бири узундугу 22 чакырым болгон Осмон каналы. Учурда 12 чакырымын оңдоо иштери аяктап, дагы 10 чакырымын модернизациялоо пландалууда. Суунун ишенимдүүлүгүн жогорулатуу үчүн бетон монолиттүү каналдар курулууда. Бул фермерлерге суунун 100% жеткиликтүүлүгүн камсыз кылат. Азыркы учурда казылма иштери менен алектенип атабыз. Буюрса бул каналыбыз 5800 гектар жерди суу менен камсыздайбыз. Буюрса мурда 65% сууга жерге сиңип кеткен болсо, эми 100% декандарга жеткизип беребиз деген ишенимде аракет кылып атабыз. Осмон каналындагы иштер жаңы технологияларды колдонуу менен жүргүзүлүүдө. Каналдын 18 чакырымына бетон жана геотекстиль колдонулуп, суунун жоготууларын минималдаштыруу жана суунун фермерлерге жетүүсүн тездетүү максатында жасалууда. Быйылкы жылы каналдарды жаңылоо иштери улантылат жана суткалык жөнгө салуу бассейндери механикалык тазаланат. Айыл чарба каналдары жана жаңы суугаруу системалары Чүй районунда 27 000 гектардан ашык суугат жерлерин туруктуу суу менен камсыз кылууга багытталган. Биз көрүп тургандай Чүй облусунда суу менен камсыздоону жана ирригацияны жакшыртуу боюнча иш активдүү жүрүп жатат. Бул болсо азык-түлүк коопсуздугун жана айыл чарбанын туруктуу өнүгүүсүндө эң маанилүү бөлүк болуп эсептелинет. Алдыда дагы иштер көп, бирок азыркы натыйжасын көрүп жатабыз. Сиздер менен Сымбат Алмазова, Жумабай Исманалиев, ОТРК Чүй телеканалы болдук.